Жашоонун дагы бир сыры болуп, Алла Кудайга, жаратканга ишенүү, жөлөнүү, таянуу болуп саналат. Муну бардыгыңыздар билесиздер. Бирок бүгүн мен Алла Кудайга таянуу, жөлөнүү кандай болору жөнүндө айтып өткүм келет. Алла Кудайга таянуу деген бул өзүнүн моралдык, менталдык, интеллектуалдык жана ошондой эле көңүлүн, жүрөгүн, тулку боюн, денесин баардыгын ошол жараткан улуу затка каратып буруу болуп саналат. Алла Кудайга таянуу дегенде эмнеден баштоо керек? Таянуу башталганда ушул бүгүнкү күнгө чейин сизге Алла Кудайдын кандай жакшылыктарды бергенинен баштап таянасыз. Сизге саламатчылык берди. Өтө чоң, өтө сонун, өтө жакшы саламатчылык берди. Ден соолук кымбат нерсе. Ошондой кымбат нерсе сизде бар. Ошондуктан мына ушундан баштайсыз. Ыраазычылык айтып. Өзүңүздүн эле тилиңизде жасабай, кооздобой айта бериңиз ыраазычылыгыңызды. Ыраазычылык айтуу, ыраазычылык билдирүү бул Алла Кудайга таянуу болуп саналат. Жүрөк толкуп, жүрөгүңүз опколжуп, рахмат айта алсаңыз, ыраазычылык айта алсаңыз, анда сиз Алла Кудайга таянган адам болуп саналасыз. Анан дагы эмне берсе ошолорду ыраазычылык менен кабыл кылып, ыраазычылык менен айтып, рахмат. Чоң рахмат я Алла деп тартынбай айтыш керек. Оозуңуздан ар дайым рахмат сөзү көбүрөөк чыгып турган болчу болсо, анда сиз Кудайга таянган, жаратканга таянган, Алла Кудайга таянган адам болуп саналасыз. Эгерде сиздин оозуңуздан рахмат сөздөр Алла Кудайга айтылбаса, чыкпаса, анда сиз таянбаган адам болосуз. Ошондуктан рахматты көп айтыңыз. Айткан сайын сиз ырыскынын, бакыттын, берекенин булагына малынасыз. Благодарность айта берүү дейт. Башка диндерде да ушинтип айтышат, уккандырсыз. Благодарный быть дейт. Ыраазы болуп, благодарность айтып турсаңыз, сиздин жашооңуз албетте өзгөрөт. Кедейликтен кутуласыз. Жокчулуктан кутуласыз. Кайгы кападан кутуласыз. Жүрөгүңүздүн түпкүрүндө пайда болуп калган коркунучтан кутуласыз. Эгерде сиз слово благодарности, ыраазычылык сөздөрүн аз айткан адам болсоңуз, ыраазычылыкка көп басым жасабаган адам болсоңуз, анда сизге кыйынчылыктар келип турат. Туш тарабыңыздан келет. Ошондуктан ыраазы болуңуз, жүрөгүңүз ыраазычылыктан толкусун, толкуп ташып турсун жүрөгүңүз. Океандай болуп толкуп ташысын, дарыядай болуп толкуп ташысын жүрөгүңүз. Ошондо сиздин жашооңуз оңолот.
ыраазычылыкта жашоо курулат. Жашоону бир нерсенин үстүнө куруу керек. Ыраазычылык болбосо жашоо курулбайт, көтөрүлбөйт, кулай берет. Тапканың талаада калат, кармаганың буйрбайт, машакаттан чыкпай жүрөсүн. Жашоонун бул сыры. Мына ушулар жөнүндө ыйык китептердин бардыгы, дүйнөдөгү ыйык китептердин бардыгы айтат. Ошонун арасында Кур'ан-ы Карим айтат. Кур'ан-ы Каримде адамдардын ахлактары жөнүндө, кылк мүнөздөрү жөнүндө, жакшы иштерди жасоолору жөнүндө ачык айкын эле айтып талап кылып турат. Ошондуктан жакшы сөздөрдү сүйлөңүз. Сиз жакшы сөздөрдү сүйлөсөңүз, Алланы мактап, Алланы даңазалап, Аллага ыраазы болуп, Аллага айтып, жакшы сөздөрдү ошентип жашасаңыз, оозуңуздан жалаң жакшы сөздөр чыкса, сизде серотонин деген кубанычтын гормону пайда болот. Адам дүйнөдөгү эң татаал организм, эң татаал түзүлүш, инженерное сооружение дегендей. Адамдын организми жөнүндө алигиче толук изилденип бүтпөгөн. Ошондуктан сиз өзүңүздү тааныңыз, өзүңүзгө маани бериңиз. Зарядкам өчүп баратат го. Кыскасы, азыр эле телефонун памяти толуп атам. Кыскасы, ыраазы болуңуз. Өмүр кымбат, өмүр жакшы, ошондуктан ар бир секунд жашооңузда жүрөгүңүздү толкутуп, балкытып жашаңыз. Биздин каналга келип туруңуз, лайк басыңыз, биз менен болуңуз. Дагы пайдалуу кеңештерди сизге тартуулап турабыз.